канча жолу биякты басып анан мынтип дем алдырган, көчөдөн эс алып калганда ушундай муляждардын баары эле бар. Медициналык окуу жайдын үстүңкү кабатындагы оңдоп түзөө иштери толугу менен аяктап, окуу аудиторияларында медицинада колдонулуучу адамдын анатомиялык сөлөкөттөрү жана башка керектүү окуу куралдары жайгаштырылды. Эми студенттердин сапаттуу билим алышына кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Аракет кылып атабыз мондай окуу шарттарын түзүп, жана муляждарды берип, мисалы мондай муляждар чечип, аябай жакшы да. Мурун биз китептен эле биз окуганда кагаздан, китептен эле сүрөттөн окуп койчубуз да. Азыр болсо мына мондай муляждар бар. Биринин артына органдар, жүрөк, мына мынтип ички кандай түзүлүштөрү баары жакшы көрсөтүлгөн. Мына биякта бөйрөктү алып, кайсынын жанында кайсы орган турат, баарын үйрөнсө болот да. Медициналык окуу жайы учурда толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Долбоордун алкагында окуу корпустарынын ички жана сырткы жасалгалары жаңыланып, жылытуу, электр суу менен камсыздоо жана канализация системалары толугу менен алмаштырылууда. Бүгүнкү күндө иш кызуу жүрүп аткан учуру бул мед колледждин 2 корпусу тең капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп атат. Бул биз биринчи жумушту тендерден жанагы Ысык Көл областтык капиталдык башкармалыгы тарабынан 63 миллион 502 миң 619 сомго утуп алганбыз. Азыркы күндө жумуш кызуу жүрүп атат. Жалпы жумуш багы алганда бир 85%га келдик. Көп жыл мурун курулгандыктан имарат эскирип, капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж болгон. Учурда бул билим берүү жайында 800дөн ашуун студент билим алууда. Биздин медициналык колледжде 6 адистик боюнча даярдайбыз. Бүтүрүүчүлөрдү, адистерди эң эле биринчи дарылоо бөлүмү, фельдшерлер деп коет. Андан кийин медайымдар бөлүмү, акушерлер, аначылык бөлүмү бар, фармация бөлүмү бар, фармацевттерди даярдайбыз. Ортопедиялык стоматология деп коет, жана зуб техниктер, ошолорду даярдайбыз. И лабораториялык диагностика боюнча. Ушу дарылоо бөлүмүнүн 3,5 жыл, калгандардын баары 2 жыл 10 ай. Бирок окуу жайдын көптөн бери чечилбей келген көйгөйү бар дейт жетекчилик. Жаан жаган учурда кире бериш баткакка айланып, окуучуларга, студенттерге, мугалимдерге жана келген конокторго ыңгайсыздык жаратат. Дагы бир көйгөй болуп атат. Бул жаңы зданиябыз ремонт болду, зданиябыз. İçinin var görünür apapakay. Anam bu bir köygöyübüz bu eşitin asты аябай чыла болуп, ылай болуп, эми ошо ылайдын баарын үстүнө ташсак, эмне болуп калат кайра деп атабыз да ремонтубуз. Анан бул жергиликтүү бийликке кайрылып атканбыз. Ошо жерибизди асфальттап берсе де, эмне дегенде бул этаж үйлөрдүн эшигинин астында суу жаан жаса, кар эрисе бүт ушакка агып келип атат да. Анан кирип чыгыш кыйын болуп атат аябай. Анан бул коен көчөсүнөн бери эле бир көчөнү асфальттап берсе ушул аянтчабыздычы лотоктору менен, бордюрлары менен анан бияка ушул жаңы зданияга таза кирип чыгып калабыз го деп атам да. Ал эми окуу жайдын айланасына таш тамандар төшөлөт, көрктөндүрүлөт. Коенкөзүв тарабындагы кире бериш эле долбоорго кирген эмес. Жазгүл Сатаева, Батыр Абиев, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.